Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah talam jardan menen 3 negiz. Ekinci negizindegi İslam dininde dalil menen biliyor degen. Ошонун иманга келгенбиз. İslam деген İslam, iman, ihsan üçü. İman özü eskelсе, İslam камтыйт, İslam özü eskelсе, iman камтыйт. İman menen İslam эгерде bir эскерилсе, анда имандын өзүнүн мааниси болот, İslamдын өзүнүн мааниси болот. Бүгүн ушу имандын бөлүгү. Автор бул бөлүмдө имандын маанисин айтат. Жана ага хадистерди, далилдерди келтирип, имандын аныктамасы. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде айткандай, иман деген бул 70-тен ашык 80-ге жакын бутагы бар деген. Имандын 73-тен 80-ге жакын неси бар экен, бутагы бар деген. Ошол бутактын эң чоңу, эң бийиги бул ла иляха иллаллах сөзү деген. Ал эми эң төмөнкүсү бул жолдогу бир тоскоолдук жараткан нерсени алып коюу. Ыңгайсыз жараткан нерсени алып коюу, жоюп коюу деген. Вал хаяу шу'батун минал иман. Ал эми уялуу бул имандын бутактарынан деген. Мына ушул хадисте иманды пайгамбар алейхиссалату вассалам сүрөттөп аныктамасын айткан. Ушул хадис менен автор далил катары имандын бабына келтирген. Иман деген сөз бул ислам деген сөздөн дагы кенен. Жалпылап айтканда ар бир момун адам мусулман. Бирок ар бир мусулман адам имандуу эмес. Түшүнүптүрбү? Ар бир имандуу адам мусулман боло алат, бирок ар бир мусулман адам имандуу боло албайт. Мындайча айтканда, иман мусулманчылыктан өйдө турат. Ал эми имандын тилдик мааниси бул ишеним дегенди. Тилдик мааниси эмне экен? Ишеним деген. Юсуф сүрөсүнүн 17-аятында да Алла таалам Юсуф окуясын келтирип, "Ва анта бимуъминин лана" деген. Сен бизге момун эмессиң го, бизге ишенбейсиң деп Юсуфтун бир туугандары кимге айткан? Атасына айткан да. Сен баары бизге ишенбейсиң деп. Мындайча бизге иман келтирбейсиң, бизге ишенбейсиң деген. Иман келтирүү дегенди тилдик мааниси эмне экен? Ишеним экен. Ал эми ар бир сөздүн тилдик мааниси болот, анан шариаттык мааниси бар. Ал эми имандын шариаттагы мааниси, шариаттагы аныктамасы ахли сунна вал жамаа ушундай деген. Ал тил менен айтуу, жүрөк менен ишенүү жана дене менен аткаруу. Жакшылык сооп иштери менен иман көбөйөт, жаман иштери менен күнөө иштери менен иман алсырайт деген. Ушул имандын шариаттагы аныктамасы экен. Тил менен айтылган сөз, жүрөк менен ишенилген ишеним, дене менен аткарылган амал, ал нерсе сооп жакшылык иштери менен көбөйөт, ал эми күнөө иштери менен жаман иштери менен иман эмне кылат экен? Алсызданат, азаят деген. Мына ушуну ахли сунна вал жамаа ушундай деп аныктама берет иманга. Ушул имандын шариаттагы акыйкат тафсири, ушунун баяны, аныктамасы. Эми иманды тил менен адам айтканда, жүрөгү менен ишенип, тили менен айкындап, ачыктап айтып, жүрөгү менен ишенип, ынанып, кабыл алып, экөө эр шаркак болуш керек. Эгер жүрөгүндө ишенбей эле тили менен айтып коюп, шек санай турган болсо, бул кандай? Мунафыктардын ишеними болуп калат иманы. Себеби Алла таалам Куранда Фатх сүрөсүнүн 11-аятында "Якулуна би алсинатихим ма лейса фи кулубихим". Алар болсо тилдери менен күбөлүк келтирип айтышат, бирок жүрөктөрүндө ал нерсе жок деген. Кимдерди айткан? Мунафыктарды айткан. Кайсы бир адам ла иляха иллаллах же иманга аныктап, тили менен тастыктап айтып, бирок жүрөгүндө шеги бар болсо, же жүрөгүндө ынанбаса, ишенбесе, ал мунафыктардын иманы болот. Мына ошондуктан имандуу болушка сөз өзү эле жетишсиз. Ушул 3 нерсе камтылыш керек. Адамда иман орношуш үчүн тилинде, оозунда тили менен айтат, жүрөгү менен ишенет, анан денелери менен аткарат. Эмнелерди аткарат? Буйруктарды аткарат. Тыйгандардан тыйылат, арамдарды тыйылып, ушунун баардыгы имандан. Эгер тили менен айтып, жүрөгү менен ишенбесе, иман толук болбойт. Эгерде жүрөгү менен ишенип, тили менен айтып, бирок аткарбаса, тыйылбаса, анда иманына залака, иманына доо кетирет. Ал иман азайып, Кудай сактасын, акыр барып неге? Иман жок болуп калганга чейин барат. Мына ушул нерсенде диндеги имандын негизги мааниси, аныктамасы деп аталат. Эми мусулман адам жашоодо сооп иштер жасайбыз да. Канча деген сооп иштер, жакшылык иштер бар, канча деген жаман иштер бар, алардан тыйылабыз. Мына ошолордон тыйылууда, жакшылыктарды аткарууда имандын айрым учурда бутактары болот,
айрым учурда ыймандын негиздери болот. Кээ бир иштер бар, аны жасоо менен ыйманын толуктайт адам. Кээ бир иштер бар, аны жасоо менен ыйманы толуктанып эле калбайсыз, ошо ыймандын акыйкатын аткарат. Эгер ал нерсени аткарбаса, анда ыймандын акыйкаты ал адамда орнобойт. А кээ бирлери бар, ыйманы чырайлуу болуп, чоңоюп, көбөйүп, толукталат да. Ал азайып кетсе, ыйманы жоголуп кетпейт. Кээ бир жаман иштер бар, Кудай сактасын, ал ишти жасоо менен адам ыймандан ажырап калат. Кээ бир иштер бар, аны жасоо менен адамдын ыйманы жоголуп кетпейт, ыйманы азайып кетет. Мына ошол нерсенин баардыгын рамкаларды коюп, аалымдар коюп, түшүндүрүп, баяндап кетишкен. Мисалы, ыймандын үркүндөрү бар, жана ошондой эле ыймандын бутактары бар. Ушул жогорку хадисте айтканыбызда, ошол жерде ыймандын үркүндөрү да эскерилген, азыр келе турган, жана бутактар да эскерилген. Мисалы, ыймандын үркүндөрүндө белгилүү Жибирейил периштенин хадисинде пайгамбар алейхиссалату вассалам баяндап, кабар берип айтканда. Ал эми ыймандын бутактарында болсо, жаңы жогоруда алдык. Ыймандын 73-төн 80-ге жакын бутактары бар деп. Анын эң бийиги ла иляха иллаллах, эң төмөнү жолдогу жатып калган тоскоолдукту алып коюу. Мисалы, ыймандын бутактарын адам аткара албай кала турган болсо, ыйманы жоголуп кетпейт. Ыймандан ажырап капыр болуп калбайт. Ыйманы алсырап кете берет. Ал эми ыймандын негиздери бар. Аны жокко чыгара турган болсо, ыйманы жокко чыгарат. Эгер ыйман менен ислам Куран аяттарда же хадистерде же экөө бир келип айтыла турган болсо, анда ар бирөөнүн өзүнчө мааниси болуп чыгат. Эгерде экөө эки жакта ыйман өзүнчө эскериле турган болсо, ислам өзүнчө эскериле турган болсо, анда бири-бирин толуктап кете берет. Көбүнчө ислам деп айтылганда эстеп калалы, сырткы адамга көрүнгөн амалдар эскерилет. Ислам деп. Мисалы, ыймандын 5 рүкүнү бар дебедикпи? Биринчи шахада ла иляха иллаллах, экинчиси намаз, анан орозо, зекет, ажылык. Адам сыртында жасай турган амалдар. Ал эми ыйман дегенде, ыйман амалдар көбүнчө ички болот. Анын орду жүрөктө болот. Мына ушул адамдын сырткы амалдары менен ички жүрөктөгү амалдар бириккенде адамда ыйманы толук болот. Эч убакта сырткы амалдарды эле жасап коюп, ичкиден куржалак калса, же ичкиде бош болсо, ыйман болбойт толук. Ошондой эле ички амалдарды жасап, сырткын жасабаса да ыйман болбойт. Мына ушул экөөнү бириктириш керек адам. Сырткы амалдар менен жасоо менен исламын аткарат, ички жүрөктөгү амалдар жасоо менен ыйманын толуктайт. Мына ошондо мусулманчылыгы да, ыйманы да, момундугу дагы адамда толук болот. Ошончо алымдар ыймандагы амалдар көбүнчө ички амалдар деген. Анын орду жүрөктө деп. Мусулман адам ушу ички амалдар менен сырткы амалдарды бириктирет. Мына ошо эки риваят келген, бирде 70-тен 3-төн 80-ге жакын, бирде 63-төн 70-ке жакын бутагы бар деп. Бутактар дегенде бул негиздер эмес, ыйман бутактары. Буларды жасоо менен адамдын ыйманы көчөп өсө берет, толуктала берет, же буларды таштоо менен ыймандагы бутактар адамдын ыйманы алсырай берет. Ал эми ыймандын рүкүн жоготсо, Кудай сактасын, анда эмнеси жоголот? Ыйманы жоголот. Азыр буларга токтолобуз иншалла. Бутак деген эмне? Бутак деген жана дарактын үстүндө болот го бутактар, ошол. Ал эми рүкүн деген устун. Рүкүнсүз ыйман турбайт. Мисалы, ыймандын 6 рүкүнү бар, Аллахка ишенүү, периштелерге, китептерине, элчилерине, акырет күнүнө, тагдырдын жакшылык, жамандык экенине, Аллахтан экендигине. Мына ушулардын бирине эле адам капыр боло турган болсо, ыймандан ажырайт. Мен баардыгына ишенем, болгон тагдырга эле ишенбейм десе. Баардыгына ишенем, болгондо пайгамбарларга ишенбейм десе. Баардыгына ишенем, бул асмандан түшкөн китептерге ишенбейм десе, ушунун кайсы бирин кулатуу менен толук ыйманын кулаткан болот. Эгер ошону таанып жокко чыгара турган болот. Аллах сактасын. Анан кийин хадисте автор келтирди, алаха, ыймандын эң ушу бутактардын эң бийиги ла иляха иллаллах дейт. Бул исламдын башаты. Мына ушул сөз менен ла иляха иллаллах менен ыйманга кирет адам. Ушул эң биринчи ыймандын рүкүнү. Босогосу деп коебу, же ушунун кире беришиби, диндин ушу кире бериши. Ушул нерсе менен ыйман ишке ашат. Эң төмөнү бул жолдогу тоскоолдукту алып коюу. Бул эмнеге далил билесиздер? Бул дагы амалга далил. Амал кылууну айтып атат. Ал эми жүрөктөгү амалга уялууну айтып атат хадисте. Аль-хаяу шу'бату минал иман дейт аягында. Уялуу каякта? Бул жүрөктө да. Ал эми эң төмөн амал кылып жолдогу нерсени алып коюу бул ыймандан. Мына ошондо тил дагы, жүрөк дагы, адам денесиндеги амал дагы баары бириккени мына ушул ыйман экен далалат кылып, ачыкталып көргөзүп атат бу жерде.
жолдо келатканда мисалы мейли таш көрү, тикенек көрү, мусор көрү, адамдардын жолун тоскоолдукка жараткан турган эмне болбосун, ошону алып кое турган болсо, башкаларга тоскоол болбосун, адамдар өтсүн, жеңилдик болсун деп. Мына ушул ыймандын белгиси. Ал эми уяттуулук бул ыймандын бир бутагы дейт. Уяттуулук деген эмне десе, муну Алла Таалам адамдын табиятына, жүрөгүнө салып койгон нерсе. Ошол менен адам кооздолуп, чырайлуу көрүнөт. Жаман нерселерден ошо уяты тосот. Уят кете турган болсо, адамдын ырайымын кетирип, жамандык нерселер жасоодон тартынбай калат. Уяттуулук адамды көркүнө келтирип, кооздой турган нерсе. Мына Алла Таалам бул нерсени мактаган, пайгамбар алейхиссалату вассалам мактаган, бул адамдын көркү, чырай экен. Уяттуулук эки түрлүү бар. Ошо макталганын жаңа айттык, жакшылыкка умтулат, жамандыктан тыйылат, тартынат. Бирок экинчи айыпталган уяттуулук бар. Мындай уяттуулуктун кереги жок. Ал эмне? Жакшылыкты аткаруудан да уяла берет. Илим алуудан уялат, сурагандан уялат. Мындай уяттуулукту шарият айыптайт. Туура эмес деп көрөт. Мына алымдарда жазып келген, Байхакыйда жазган ыймандын бутактары боюнча. Айтпады 60-тан 70-ке чейин, 70-тен 80-ге чейин эмне деген бутактар бар ыймандын. Мына ошол бутактарды бирдиктеп, бөлүп жазган алымдар болгон. Ошонун бири Байхакыйда жазган. Мына ошол алымдар биз жаңы айттык го, ыйман деген бул тил менен айтуу, жүрөк менен ишенүү, тастыктоо жана дене менен аткаруу. Ушунун далили кайсы десет, мына эстеп калыңыз. Ушул ыйман 3 нерсе бириккенде гана адамда чыныгы ыйман болот экенине далил биз жогоруда жаңы алган хадис. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтпады: "А'ла ла илаха иллаллах." Ыймандын эң бийик бутагы, эң жогорусу бул ла илаха иллаллах деп. Бул эмнеге далил десе, бул тил менен айтууга, тил менен дагы айтыш керек экенин. Аднаха имататул ада ани тарик деген жолдон жаман нерсени алып коюу, бул эмнеге далил? Бул амалга далил. Амал дагы ыймандан экен. Ошо жана жүрөгүң таза болсо болду, главный ишеним болсо болду, намаз демал деген аткарып койсоң толуктооч, аткарбасаң главный мен урдаган жокмун, алдаган жокмун, бирөөгө зыян тийгизген жокмун, баланча намаз окуйт, бирок ага караганда мен адеп акылам жакшы деген адамдар өзүн алдагандар. Эч убакта намазды таштап, Алла Тааланын буйругун таштап, ыйман толуктоо, чырайлуу жашоо кандай болушу мүмкүн? Ыйман мына ошо амал менен. Бул эмне экен? Жөнөкөй ишти, ушуну да ыймандан көрүп туруп, ошону дагы жолдон албай коюу ыймандын алыстыгынан кабар берет. Эң төмөнкү амал бул. Ошону да жасабай койсо адам мисалы, кандай болот ыйман? Ал эми жүрөктөгү амалдарга далил катары бул аль-хая шу'бату минал ыйман. Хадистин уландысында. Уяттуулук бул ыймандын бутагы дейт. Мына ыйман деген тил менен, амал менен, дене менен жана ошондой эле жүрөктө болот. Мына ахли сунна вал жамаат алымдары ыйман эмне дегенде ушул үч тарапты алып келгендиги да ушул далил катары келтирет. Ыйман деген бул тил менен айтуу, жүрөк менен ишенип тастоо жана дене менен аткаруу. Андан кийин автор сөзүндө ыймандын рүкүндөрүн эскерди. Рүкүн дегенде Аллахка ишенүү, периштелерге ишенүү, китептерине ишенүү, элчилерге ишенүү, акырет күнгө ишенүү жана тагдырдын жакшылык жамандыгы Аллахтан экенин ишенүү. Анан суроо туулат. Бу жерде азыр бир бутактар деп айттыңар. Анан дагы бир ыймандын рүкүндөрү. Ыймандын рүкүнү менен бутактын эмне айырмасы бар деген суроо туулат адамда. Кантип айырмалайбыз? Бир тур ыймандын 70-тен 80-ге жакын бутагы бар деп атасыңар. Кайра 60-тан 70-ке жакын бутагы бар. Эки риваят келди. Анан ошондой эле ыймандын дагы шарттары бар, рүкүндөрү бар, устундары бар, 6 деп атат. Бир эле устуну, бир эле рүкүнү кете турган болсо ыйман кетет. Анан бутактар бар. Кантип бул экөөнү айырмалайбыз деген суроо келсе, экөөнүн айырмасы мындай: рүкүндөр сөзсүз болуш керек. Рүкүндөр сөзсүз болуш керек. Аны аткарбай коюу, ишенбей коюу, ага айтпай коюу, жүрөк менен ынанбай коюу болбойт. Эмнеге? Рүкүндөрдөн бирөөнү эле жокко чыгарып четке кага турган болсо, калган рүкүн бар четке кагылып кетет. Бул устундай жана үйдүн төрт бурчуна кармап турса, бирөөнү чаап кулатып салсаң, калган бар гүф деп кулап түшөт го. Мына кудум ушундай рүкүн. Фундаменттей. Бирөөнү мисалы ыймандын 6 рүкүнү бар десе, периштелерди кактуу болду, 5-өн тең четке кагып салган болот. Четке чыгарып салган болот. Же китептерди, же тагдырды, же кыямат кайымга, же Алла Тааламга калган ишенем, буга эле ишенбейм десе, анда толук эле ыйманды четке каккан болот. Рүкүндү ушундай түшүнүңүздөр. Бирөөнү кетирүү менен барды кетет. Бирөөнү жокко чыгаруу менен ошо ыйман толугу менен жок. Мен Алла Тааламды жакшы көрөм, Алла Тааламга ишенем, периштелерге да ишенем,
акырет күнгө ишенбейм десе, өлгөндөн кийин тирүүлүү бар экенине гана ишенбейм десе, кабыр азабына ишенбейм десе, эмне болот? Калгандардын баары жокко чыгат. Же ушунун баарына ишенип, болгон тагдырга эле ишенбейм десе, эмне болуп атат? Ыймандын 6-рүкүнүн четке каккан болот. Ал эми бутактар дегенде туугандар ал кандай? Ал бутактар толуктооштор да. Ал бутакты аткарбай койсоңуз, жокко чыгарбастан, аны менен ыйманыңыз ажырап калбайт. Жолдо өтүп баратасыз, мусорду көрүп калдыңыз, ошону албай кетип калсаңыз эмне болосуз? Ыймандан ажырап каласызбы? Ажырабайсыз. Бирок ошону көрүп туруп алып койбогонуңуз ыйманыңыздын алыс экенинен кабар берет. Ыймандын уялуу бар. Кээде уялууңуз азайып кетсе эмнеден кабар берет? Ыйманыңыздын алыс экенинен кабар берет. Себеби жакшы амалдарды, бутактарды кылуу менен адамдын ыйманы күчөп көбөйө берет. Ыймандын бутактарын адам таштаган сайын ыйманы алсырай берет. Ушунчалык алсырайт, мындайча айтканда керек болсо капырчылыкка бир каршы калып калат адам. Амалдарды таштап кете берүү менен. Аны аткаруу менен ыйманы толуктана берет. Мындай толуктооч деп койсок болот. Бирок ыйман жок болуп кетпейт. Ыймандын бутактарын таштап салуу менен адам анын ыйманы жок болуп, капыр болуп кетпейт. Ал амалдар кээде важип болот же мустахаб болот. Уксаңыздар керек, мустахаб амалдар деп коет го. Эмне кызыктырылган, ошого сооп жазылган, жакшылыкты көздөсө, жакшы амалдар. Аны кылсаңыз сооп болот, кылбасаңыз күнөөкөр болбойсуз. Ал эми важип амалдарда парс амалдар болуп калат. Аны аткарсаңыз сооп табасыз, таштасаңыз күнөө табасыз. Аны аткаруу менен ыйманыңыз толуктана берет, таштоо менен ыйманыңыз алсырай берет. Ошондой эле мустахаб амалдарды аткаруу менен ыйманыңыз толуктана берет. Мындайча айтканда кооздолуп, көбөйүп, ыйманыңыз машалла жүрөккө ушундай толкундоо келип адам сезет ушуну ыйман көбөйүп атканын. Жакшылык иштерге элпек болуп чуркап баштайт. Жамандык иштерден өзү эле тыйылып баштайт. Кайдыгерликтен алыс, умтулуп, ушундай жакшылык иштерге өзү эле тартылып баштайт. Жамандык иштерден өзү эле оолак болуп баштайт. Ошол каяктан келди ал? Ал ошол сооп иштер жасоо менен келет. Ал эми адам жана күнөөгө түшүп, тобо кылбай, жамандыкта жүргөн адамды байкасаңыздар, жалкоо болот, ныксырайт, шалдырайт, ар кандай васвас келет, ою бузулат, эч нерсени кылгысы келбейт. Ал эмне? Ыйманы алсырап баратат, ыйманы түшүп баратат адам. Себеби тобо кылбаса, арамдардан айрылбаса, бирок ал менен ыймандан ажырап калды деп аталбайт чоң күнөө түшүү менен. Ыйманы алсырап баратат деп саналат. Ыйманы кала берет ал адамдын жүрөгүндө. Качанга чейин ушул ыймандын үрүккүндөрүн өзү четке какмайча. Аллахка ишенбейм, акыретке ишенбейм, пайгамбарга ишенбейм, китептерге ишенбейм, тагдырга ишенбейм деп өз ыймандын үрүккүндөрүн жокко чыгармайча, ал адам ыйманда кала берет. Ал эми күнөөлөрдө жүрө берген болсо адам ыйманы алсыз, жана фасык адам деп коет, уктуңуздар беле? Могу фасык адам экен деп, жана алкаш, арак ичип кеткен, жанагындай кредитти тыйылбай кайра алып аткан адам, зына кылып жүргөн, Кудай сактасын. Жол болсо бир чоң күнөөлөр жасап жүргөн, ошол учурда эле Кудай дейт, Алла таалам деп айтат, акырет деп айтат. Аны ыймандан чыгарбайсыз, ал ыймандан чыгып кетти деп саналбайт, бирок чоң күнөөнүн үстүндө жүргөн болот, Кудай сактасын. Ошол менен тоо кылбай өтүп кете турган болсо, акыретке барганда тозокко кирип, азапталып чыгышы мүмкүн. Же Алла таалам кечирип коет, Алла таалам колунда. Бирок чоң күнөөлөргө катуу эскертүүлөр келген. Аллахтын ачуусу келер экенин, тозокту азаптайт экендиги боюнча. Арак ичкен, урдаган, кредит алган, зына кылгандардын баары чоң күнөөлөр да. Но ушун менен ыймандан чыгып кетпейт, ал адам капыр болуп калбайт, бирок фасык бойдон калат. Фасык деген ушу чоң күнөөдө жүргөн адамды айтылат. Ошондой эле мойнундагы важип иштерди таштоодо эле. Адамдын мисалы ата-энесине болгон сый урматы, 5 мал намазы окугандыгы, тууган уруктары менен карым катнашта бекем болушу, буйруктарды таштоодо дагы адамдын ыйманы алсырай берет. Себеби важипти таштады да. Важипти таштагандан кийин парс нерсени таштаган эмне кылды? Ал адам күнөөкөр болду. Күнөөкөр болгондон кийин дагы эмне? Бул ыйманга запкы, ыйманга доо кетет. Ыйман алсырап кете берет. Эмне жол менен алсырайт экен? Эки эле жол менен, кыскачалап айткан. Же арам иштерди аткаруу менен, же буйруктарды таштоо менен. Мына ушул жол менен ыйманы адамды алсырайт. Бирок бул жол менен ыймандан чыгып кетпейт. Ушуну эскертейли. Кээ бир адамдар ыйман маселесинде чаташып, бирөө адамдарды капырчылыкка чыгарууда, бул капыр, бул момун деп жеңил кирип кеткен адамдар. Капырга биз чыгара албайбыз. Ал капырга ал адам чыгарыш үчүн өзү айтат мына. Мен ыйманды четке кагам, же периштелерге ишенбейм, же буга ынанбайм деп. Анан чоң күнөө иш кылуу менен адам капырчылыкка чыкпайт. Качанга чейин ошол нерсени өзү тасыктамайча, шариятты четке кагып, ыйманды четке кагып, мына ушул ахли сунна вал жамаадагы ыймандагы, амал кылуудагы, ыймандан чыгып кете турган, фасык боло турган
эрежелерди койгон. Мисалы хавариштер, секталар бар, уксаңыздар керек. Секталар, мутазилалар адамдын чоң күнөө кылса, эмне кылат? Капырга чыгарышат. Мындай чыкканда динде үйлүшү жок болду, имандан ыргыды, динден чыгып кетти дейт. Ал эми мутазилалар болсо, динден чыгып кетти, бирок капырчылыкка кирип кеткен жок дейт да. Ушинтип тантырашат аларды. Мутазила деген дагы бир фирка бар. Анан экөөнүн ортосунда дейт. Же капыр эмес, же момун эмес деп коет. Эмне кылса, чоң күнөө кылса дейт. Ал эми хавариш деген жана секталар, такфириттер. Алар адамдын чоң күнөө кылуу менен имандан чыгып кетти дешет алар. Капыр болду дешет. Ушунун баарын ахли сунна вал жамаат алымдар четке кагат. Чоң күнөө кылуу менен адам фасык болот, капырга кирбейт, иманы негизи адамда сакталып калат. Ал эми бидатчылар ушун чоң күнөө менен адамды капырчылыкка айыптап, имандан чыгарып салгандар, алар адашкан топтур. Хавариштер, радикал топтур, мутазила, такфириттер, хавариштер мына чоң күнөө менен адамды айыптап, имандан чыгарып салышат. Алар Курандагы кээ бир коркуткан аяттарды алып туруп, ошо менен өкүм чыгарып салган. Бирок ошо коркуткан, тозок менен айткан аяттардын артындагы келген аяттарга экөөнүн бириктирип түшүнбөстөр, бир аятты жулуптур эле алып туруп, мына айтып атпай Алла таалам. Мисалы Ниса сүрөсүндө 48-аят. Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Коркуткан аяттарды алат дагы, бирок күнөөнүн кечирилишине убада берген аяттарды алар келтирбейт, экөөнүн бириктирбейт. Жин сүрөсү 23-аятта Алла таалам айтат. Омай ясиллаха ва расулаху фа инна лаху нара жаханнам холидина фиха абада. Кимде ким Аллахка жана Аллахтын элчисине тоң моюндук кылып күнөөкөр боло турган болсо, анын бара турган жери тозок дейт. Ал жерде түбөлүк калат деген аят бар. Анан ушуну айтышат, мына аяттын сыртында айтып атат. Кимде ким күнөөкөр болсо, ал тозокто калат, тозокто калган адам анда кафыр да дейт. Бирок ушул аяттын эле уландысындагы аяттарды алар убада берген аяттарды окубайт. Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бихи. Алла тааламга ким шерик кылса, аны кечирбейт, андан башканы каалаган пендесине кечирет деген. Бул жерде ачык айкындалып турат, эмне деп? Ширктен башка күнөөнүн баары кечирилет экен. Адам тобо кылса кечирилет. Эгерде тобо кылбай кете турган болсо, ширктен башкаларды, анда Алла таалам аны тозокко киргизип, күнөөсү жара жазасын алып кайра чыгат. Кааласа Алла таалам азаптайт, кааласа Алла таалам кечирет. Тазаланып кайра чыгат. Бейишке кирет, чоң күнөө кылса да. Имандан чыгып кетпеген дейт. Ал эми жанагы сектанттар, хавариштер эмне дейт? Чоң күнөө менен адам түбөлүк тозокто калат, Аллахтын карына калат, имандан ажырайт, капыр болду деп салышкан да. Ушул аяттарды туура түшүнбөгөндүктөн, аяттардын үстүнөн эле окуп алгандыктан, же болбосо ушул аятты башка аяттагы нерсе менен байлап түшүнбөгөндүгүнөн. Куранда ачык эле айткан, ширк кечирилбей турган ачык айык. Андан башка күнөөнүн баардыгын Алла таалам кимге кааласа кечирем деген. Убадасы бар кечирем деген. Бирок ширкти кечирбейм деген Алла таалам билет. Капырчылыкты Алла таалам кечирбейт. Тоо кылбай өтүп кете турган болсо адам капырчылыкта, ал кечирилбейт экени аяттар кенен. Андан башка күнөөлөрдүн баардыгын Алла таалам кечирем деген. Анан булар хавариштер мына ушинтип адашып, Алла сактасын, жанантип чоң күнөөдө жүргөндү, арак ичип кеткенди, же зына кылган, же урдаганды капыр бул тозокко түшөт деп, булар адашкандар. Алла таалам адам баласын бул дүйнөдө да тазалайт. Оору менен, ар кандай азап менен, кыйналуу менен, кайгы менен ушинтип дагы күнөөлөр кечирилет. Анан бияктан кечирип бүтпөсө кабыр азабынан дагы кечирилет. Анан кыяматтан шырып ар кимди ар кандай жол менен тазаланып бейишке киришет. Же бул дүйнөдө же акыретте. Же болбосо Алла таалам өзүнүн каалоонунда кээ бирлерди азаптабай эле Алла таалам кечирип коет. Мына ахли сунна вал жамаанын туугандары, имандын бутактары менен имандын рүкүндөрүндөгү болгон жана ушуларга каршы келген адамдар, ушуларды аткарууда, таштоодо, кылууда, жасоодо мамилелерге ушундай түшүндүрмө берген. Кимде ким имандын рүкүндөрүн бирин жокко чыгарып таштай турган болсо, ал капыр болот. Ал белгилүү. Мисалы кимде ким таухидти таштай турган болсо, мен Аллахка шерик кошо турган болсо, эмне болду? Шахада ла иляха иллаллахны четке кагат да. Эң чоң рүкүндөн кулаган болот. Же болбосо Аллахтын элчисине капыр болсо, пайгамбарга мен баш ийбейм десе, же периштелерге кайсы рүкүндү четке кагуу менен туугандар эмне болот экен? Имандан ажырайт. А эгерде бутактарды аны өзү жалкоолук ныксырап шалдырып, өзүнүн иманынын алыстыгын аткарбаган адамды имандан ажырады деп аталбайт. Мисалы исламдын 5 рүкүнү бар, ла иляха иллаллах, намаз. Мына ушуларды четке какса, эмне болот экен? Исламдан ажырайт. Имандын 6 шарты, 6 рүкүнү бар. Аны четке какса эмне болот экен? Имандан ажырайт. Мына ошондой да. Ал эми бутактарды өзү четке чыгарбаса, аны жокко чыгарбаса да, өзүнүн адамдык касиетинде алсырап аткара албай аткан адамды имандан ажырат деп аталбайт.
Себеби имандын бутактарын биз айттык, бул иманды толуктоочу, иманды күчөтүүчү нерселер. Бирок аналарды таштоо менен адам эмне кылат экен? Күнөөкөр болот, же болбосо иман алсырайт. Важиптерин таштаса күнөөкөр болот, мустахабтарын таштаса иман алсырап кете берет. Аны аткаруу менен иманы күчөп кете берет. Мына ушул бутак менен рүкүндөрдү айырмасы ошодо. Кимде ким тагдырды четке каккан болсо, тагдыр деген жок. Алла таала мындай эле жаратып койгон биз. Каалаганыбызды кылабыз. Алдыда эмне боло турган жазылган эмес десе, тагдырды четке каккан эмне болду? Иманды четке какты. Себеби ушундай дагы сектанттар бар. Тагдырга иман келтиришпейт. Өздөрүн мусулманбыз деп көрсөтсө да. Ал эми имандын бутактарын ким таштай турган болсо, капыр болбойт, ал иман алсырайт. Жана ошондой эле автор сөзүнүн аягында ушу иманга түшүндүрмө берип, анықтама берип айтты. Иман күчөйт, анан азаят деди. Имандын күчөшү боюнча аяттар көп Куранда. Мисалы, Анфал сүрөсү 2-аятында «Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат кулубухум ва иза тулият алейхим аятуху задатхум имана». Момундарга Алла таала эскелгенде, алардын жүрөктөрү жумшарып, жүрөктөрү коркуп, аларга Аллахтын аяттары окулганда, алардын имандарына иман кошулуп, имандары көбөйөт деген. Мына алымдар айтат, бул аятта ачык айкындалып турат. Иман деген Куранды угуу менен дагы адамдын иманы күчөйт экен. Жакшылык амалдарды аткаруу менен иман күчөйт экен. Ушундай аяттар көп. Алладина аману фазадатхум имана. Иман келтиргендердин иманы күчөйт. Алар кубанып сүйүнүшөт деп. Куранды угуу менен, Куранга ой жүгүртүү менен, акыл калчоо менен, Аллах тааланын аяттарына ой жүгүртүп, акыл калчап, ошону маанисин түшүнөйүн деп окуу менен адам эмне кылат экен? Иман өсөт. Жакшы амалдарды аткарууга адам шыктанат. Жаман амалдарды таштоого адам бел байлайт, ойготот, жүрөгүн нурлатат. Ушунун баардыгы эмнеге далил? Иман өсөт, өнүгөт. Буйруктарды аткаруу менен, тыйган нерселерден тыйылуу менен адамдын иманы көбөйөт. Жана ошондой эле күнөөлөрдү аткаруу менен адамдын иманы алсырайт. Ушунчалык алсырайт, Кудай сактасын, капырга бир карыш калып калган чейин алсырайт. Болду, ошого чейин барып калышат. Бирок имандан ажырап калбайт, өзү ажыратмайынча адам. Буга далил катары Бухари Муслимде келген хадисте кыямат кайымда Алла таала эмне дейт? Тозокто кимдин жүрөгүндө кыпындай, кичинекей бир будайдын данындай калган иманы бар болсо да чыгаргыла дейт да. Алымдар бул хадистен да айтышат, иман ушунчалык кичирейт экен, керек болсо адам жүрөгүндө жана будайдын көлөмүндөгү чейин азырайт. Мындай чыкканда капырга бир карыш калып калат дейт. Алла таала аятта Ал-Имран сүрөсү 167-аятта айтат: «Хум лил куфри яума идин акробу минхум лил иман». Ал күндө алар капырчылыкка ушунчалык жакын болот дейт. Имандуулукка эмес, капырчылыкка ушунча жакындап калат. Жана пасыктыкта, тозокто түшүп калган адамдар. Мындайча иманга караганда капырчылыкка ушунчалык жакындап калган. Иман түшүп кеткендиктен, күнөөнү малым калгандыктан. Дагы бир хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам дейт: имандын түшкөнүнө далил. Силердин араңардан ким бир терс иш, мункар ишти көрсөт, колу менен тыйсын. Колу менен тыя албаса, тили менен тыйсын. Тили менен тыя албаса, анда жүрөгү менен жаман көрсүн деген. Жүрөгү менен тыйсын. Ушул имандын эң алсыз деген. Эң алсыз. Эгер жүрөгү менен да адам жаман көрбөсө, анда иман кандай иман ала адамда? Жаман ишти көрүп, жүрөгү менен ошону тамбаса, жүрөгү менен жаман көрө албаса. Мына ушунун баардыгы күнөө иштер менен адамдын иманы алсырайт, сооп иштер менен адамдын иманы күчөйткенине далил. Мына бүгүн ушундай имандын рүкүндөрүн жалпысынан жана аныктамасын, жана бутактарын, имандын азаят жана көбөйөт экени боюнча токтолдук. Эртең имандын рүкүндөрүнө Аллах таала баарыбызга тавфик, ийгилик берсин. Уккан билгендерибизди жакшылык амал кылууга жардам берсин. Өзүн чырайлуу эстөөгө, чырайлуу ибадат кылууга, жакшылыктарды аткарууга, жамандыктарды таштоого бизге тавфик, ийгилик берсин. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва